төрт бир тууган болуп чоңойдук. 3 агам жана эң кичүүсү мен болчумун. Ооба, мен баарына эркелеп бактылуу чоңойдум. Агаларым мен билгенден эшиктин дагы, үйдүн дагы жумуштарын бирдей жасап чоңоюшту. Бири үй шыпырса, бири полдун чаңын сүртчү, бирөө казанга суу жылытып алып идиш жууп аткан болчу. Андан кийин эшикке чыгып, малдардын акырларын тазалашып, чөбүн салышып, малдарды айдап барып сугарып келишчү. А мен ошол маалда куурчагымды койнума кысып, алардын жанында ойноп, секирип өзүмдү ханышалардай сезчүмүн. Тынбай суроо берип, аларды эриктирбей бирдемелерди коорап берчү элем. Агаларым жумуштарынан тышкары футбол ойногонго да жетишээр эле. А мен алардын чыныгы күйөрман элем. Агаларым менен ушинтип бактылуу балалыкта, бактылуу үй бүлө болуп чоңойдук. Агаларымдын жаштары удаа болгондуктан биринен сала бири бат эле бой жетишти. 3 агам тең узун бойлуу, кең далылуу, келишимдүү жигиттер болушту. Бир күнү шаарда студент болуп жүргөн агам үйлөнөөрү тууралуу кеп баштап калды. Ата-энем бир чети эрте үйлөнүп жаткан жоксуңбу дегендери менен бул кабарды кубаныч менен кабыл алышты. Үйгө жаңы очоккана салып, бакча, үй жайларды оңдоп, түздөп, тазалап тойго даярданып баштадык. Той болор күн да келип, биздин үйгө улуу агам суп-сулуу келинчек алып келди. Көшөгөдө отурган жеңемден көзүмдү албастан карап отурдум. Жеңем мага алдагандай периштедей көрүнүп турду. Ошентип мен айдай аттуу жеңелүү болдум. Ошол күндөн баштап жеңемдин жанынан чыкпай жардам берип жаттым. Бирибиз үй шыпырсак, бирибиз полду жууп, бирибиз идиштин биринчисин жуусак, экинчибиз чай качыбыз. Экөөбүздүн сөздөрүбүз бүтчү эмес. Мен мектебимде болгон окуянын баардыгын жеңем айтып берер элем. Андан сырткары жеңемдин жасаган тамактарын мактап бүтө албай жечү элек. Кээде төркүнүнө төркүлөп кетсе, агама кошулуп мен дагы жол карап күтүп калчумун. Үйгө келсе мен үчүн майрамдай туюлчу. Мага жеңемдин токтоо мүнөзү, боорукерлиги, берилгендиги жана кайраттуулугу жакчу эле. Сүйлөгөндө ташка тамга баскандай таамай сүйлөчү. Акыл эстүү жана сүйкүмдүү эле. Агама чаң жугузбай, кийимдерин бат-бат жууп, үтүктөө билип коёр эле. Менин байкаганым, жеңем агамдын кийимдерин абдан кылдаттуулук менен иреттеп, тазалап турчу. Бул адаты мага абдан жакчу. Кээде агам менен жеңемдин ортосунда деле казан аяк кагышчу. Бирок аны үйдөгүлөрдүн эч кимисине байкатпастан кыжыңдашып, анан чечишип да алышчу. Алардын урушу тууралуу баары бүткөндөн кийин жеңемдин өзүнөн сыр катары айтканынан билип калчумун. Ошентип, 1 жылдан бир аз өтүп, агам менен жеңем кыздуу болушту. Алардын кызын баарыбыз талашып бактык. Баягы таптатынакай кызды көтөргөндөн, баккандан чарчачу эмеспиз. Баарыбыз жакшы жашап жаттык. Ошондой күндөрдүн биринде экинчи агам дагы үйлөнөөрүн айтып калды. Кайрадан баарыбыз шымаланып, тойго камылга көрө баштадык. Бул жолкусунда тойго бир топ эле даяр болчу экенбиз. Ата-энем чуркап жүрүшүп, агамдын тоюна малын, каражатын даярдашты. Арадан бир аз убакыт өтүп, экинчи агам келинчек алып келди. Агамдар келаткан машинанын астынан чуркап, жаңы жеңемди көрүүгө ашыктым. Машинадан биринчи агам чыгып, андан соң колун сунуп машинадан жеңемди алып чыкты. Мына сага. Экинчи жеңем дагы суп-сулуу экен. Мен өзүнчө эле секирип кубанып жаттым. Мурун агаларым менен сыймыктансам, эми жеңелерим менен сыймыктанып калдым. Баарыбыздын кубанычыбызда чек жок эле. Ата-энем дүркүрөтүп эл чакырды, той болду, тойдун эртеси дагы болду. Мен эки жеңемдин жанында алардын кебине аралашып 3-кур болуп калдым. Ал тойдон көп өтпөй, улуу агам менен жеңем окууларыбызды улантышыбыз керек деп шаарга көчүп кетишти. Улуу жеңемди таптакыр кетиргим жок эле. Алардын кеткени мени аябай капага салды. Бирок алардын бактысына мен тоскоолдук кыла албайт болчумун. Мен жөн гана жеңемди сагынып жүрдүм. Айылда эми ортончу жеңем экөөбүз оокат кыла баштадык. Бардык эле жеңелер окшош болбойт экен. Бул жеңеме анча жакын боло албадым. Агам экөө бат-бат урушуп калышчу эле. Ал байкемдин дагы мүнөзү катуураак болгондуктан жеңем ыйлап отуруп калчу. Ошол убакта кнопкалуу кичинекей телефондор чыгып калды эле. Ошондой уруштарынын биринде жеңем телефонун алып апасына чалды. Апа, бул жакта баягыдай эле биз урушуп жатабыз. Мени алып кетиңизчи. Кайненеңе берчи трубканы. Мына апа, берип жатам. Кандайсыз, кудагый? Жакшы турасыңарбы? Алло, жакшы, өзүңөр кандай, кудагый? Шүгүр. Ай кудагый, бул эмне кылганыңар я? Ойботом кичине балаңарды тыйып койбойсуңарбы? Качанкыга чейин балаңыз менен кызымды кууратат? Аны эми кудагый айталы, ал менен сүйлөшөйүн. Сүйлөшөлү.
Эгер силер ушунчасында тыйбасаңар, мен өзүм милицияга салып берем. Ата энесинин төрүнө жатып алып, баатыр болгонун кара. Кудагый, эми кечирип коюңуз. Булардын эмне себептен урушуп жаткандарын чынында билбейм. Бирок сөзсүз балам менен сүйлөшөм. Бир ачууңузду мага бериңиз эми, кудагый. Экөө менен тең сүйлөшүп бир айласын табабыз. Чынында жеңемден мындайды күткөн эмеспиз. Апам бир топ куунчукпай карап турду. Анан эрини титиреп, алда бир нерсени айтайын деп оозун таптап барып, кайра өзүн кармадыбы, эч нерсе айтпастан эшикке чыгып кетти. Апамдын акыбалын жүрөгүм менен сезип жаттым. Ага чынында оор болду. Себеби апам буга чейин бир дагы уул кызынан мындай каяша угуп, мынчалык катуу кагуу жеген эмес эле. Мен болсо бурчка тыгылган бөжөктөй болуп, ушул окуялардын баарына күбө болуп турдум. Сенейип, оозумдан эч кандай сөз чыгара алган жокмун. Жеңем идиштерди андан ары дагы кагынып силкинип жууй берди. Жеңеме эмнегедир таарындым. Көздөрүмө жаш толгон боюнча бакчаны көздөй чуркап барып, бактын түбүндөгү отургучка отуруп ыйлап алдым. Оюмда бир жагынан жеңемди таарынткан Айбек байкемди жемелеп, бир жагынан катуу сөз айткан жеңемди жемелеп жаттым. Ал күнкү уруш ары дагы бери дагы чечилген жок. Кечинде жеңем кабагын бүркөп алып, тамагын жасады. Ал тамакты баарыбыз бүркөө кабактарыбыз менен унчукпастан иштик. Анан дароо бөлмөлөрүбүзгө кирип кеттик. Андан кийин деле Айбек байкем менен жеңем кыжыңдашып калгандарына күбө болуп калып жаттык. Бирок алардын үй бүлөлүк жашоосуна кийлигишүүгө акыбыз жок болгондуктан ар кимибиз өз жумуштарыбызды жасап жүрө берчү болдук. Бирок жеңемдин апасына биздин үйдөгү кыбыр эткен кабардын баарын болгондой айтып турарын байкадым. Ал эми агам экөөнүн урушун сөзсүз айтат экен. Эки куда ортосунда бат эле ажырым пайда болуп, жакшы жаман айтышып калышты. Албетте, ата энем Айбек байкеме: Айбек, аялыңа бир аз жумшагыраак болсоң боло. Ал дагы өзүнүн жакшынакай үйүн таштап, биздикине келди. Аны көтөрмөлөп, кылган ишин мактап кой. Кандай болбосун жакшы сөзүңдү айткандан эринбе. деп акыл насааттарын айтышчу. Ошентип, ал үй бүлө орточо жашай беришти. Назира жеңем улуу жеңемдей таттуу сүйлөй алчу эмес, кичине корусураак сүйлөчү. Жыл айланып, Айбек байкем менен Назира жеңем угулду болушту. Ошол кезде мен мектепти бүтүрөйүн деп калдым эле. Бир аз убакыт жеңеме үй жумуштарына жардам берип, андан соң шаарга чоң окуу жайга тапшырууга келдим. Окууга өтүп, студент болдум. Улуу агам Асылбек байкемдин үйүндө жашап окудум. Чынында Айдай жеңемди катуу сагыныптырмын. Студент болуп, шаарда алар менен жашап калганыма өтө кубандым. Бир аз убакыттан кийин Айдай жеңем көз жарды. Асылбек байкем менен жеңем экинчи кыздуу болушту. Дагы бир аз убакыт өтүп, айылдагы Айбек байкем менен Назира жеңем да кыздуу болушту. Окуудан келгенимден кийин Айдай жеңеме бала карашам. Баягыдай эле экөөбүздүн сөзүбүз бүтпөйт. Жеңем да менин келгениме аябай кубанычта болду. Жай келип, каникул башталганда Асылбек байкем шаарда иштегени калып, Айдай жеңем экөөбүз балдарды алып айылга бардык. Үйгө кирип барганда эле үйдүн акыбалы жүдөп калганы көзгө көрүндү. Тосуп чыккан Назира жеңем дагы жоолугу уйпаланып жүдөнгү көрүндү. Эки удаа баласы менен чарчаган өңдү. Байкасам, үйдөгүлөрдүн жүздөрүнөн мурдагыдай жаркылдаган күлкүлөрү жоголуп кеткендей. Ошентип, ата энем дагы, Айбек байкем дагы, жеңем дагы, үй, короо жай баары жүдөптүр. Алгач алардын үйүндө эки бала удаа төрөлүп, ошого жүк басты болуп атышканго деп болжодум. Бирок бир аз жүргөнүбүздөн кийин Назира жеңем түшкө чейин бөлмөсүнөн чыкпаганын байкадым. Бөлмөсүнө баш баксаң каңырсыган жыт келет. Бир канча жолу Назира жеңем менен апамдын кайым айтышуусуна күбө болдум. Биротоло беттерин ачып алышыптыр. Таптакыр өмүрүмдө адамды беттен алып урушуп көрбөгөн апамдын жеңем менен кыйкырышып жатканын көрүп аябай таң калдым. Ал эми Айбек байкем жеңемди эрте тургуза албай, ата энемди сыйлаттыра албай бар экен. Бул жолкусунда баягы келишимдүү, гүлмүңдөп турчу агамды тааный албай турдум. Себеби Айбек байкемдин сакал муруту өскөн, чоюлган кийимдерди кийип, дайыма кабагын чытып басып жүрчү болуптур. Баягыдай көп сүйлөбөй, көз карашы кайдыгер адамдыкындай болуп, түнт адамга айланыптыр. Айдай жеңем экөөбүз колубуздан келишинче жардам берип кетели деп, килемдерин алып чыгып, жуушуп, үй жайда актап сырдап жаттык. Бир аз убакыт өтүп, Айдай жеңем менен Назира жеңемдин ортосунда келишпестик пайда боло баштады. Чынында Назира жеңем биздин жардамыбызды такыр башкача түшүнүп алып, күндө кагынып силкинип, өзүнчө сүйлөнүп эле жатты. Эй жеңе, эмне эле келе калып тыңсынып үйдү сапырып жыйнап кирдиңер? Оокаттарыбызды ары бери жылдырбай жөн келип жөн кетсиңер болмок.
Назира, балким сага ошондой сезилип жаткандыр. Бирок бул жерде эч кандай тыңсынуу жок. Болгону силерге жүк болбой, тескерисинче жардам берип кетейин деген максатта гана жасап жатам мунун баарын. Анын үстүнө апам атам турса, мен эс алган келдим деп эле жата алмак белем. Колумдан келген жардамды берип кетейин деп жатам да. Антпей эле атам менен апама келин деген момундай болот деп көрүнүп кетейин деп жатам дебейсизби? Назира, кой эме. Урушсаң Айбек менен уруштуң. Ага биздин тиешебиз жокко. Бизге өзүбүзгө жараша жакшы мамилеңди жасай бер да. Мен башкаларга окшоп антип эки жүздүүлөөнү албайм. Мен кандай болсом ошондой кабыл алгыла. Менин болушум эле ушул. Ушунун баарын көрүп турган Айдай жеңем: Кой, кеч боло элегинде сыйымдан кетпей, ысык болсо дагы шаарыма кетейин. Эми балдарды айылда жыргаса экен дедим эле. Бирок болбой калды. деп жолго аттанды. Бул жакка мен деле батпай калган өңдөнүп, жеңем менен мен дагы жолго чыктым. Шаарга келдик. Үйдө ушунчалык тынчтык өкүм сүрүп турду. Асылбек байкем менен Айдай жеңемдин бири-бирине болгон мамилеси бул жолкуда өтө назик көрүнө баштады. Айылга барып келгенден кийин бизге шаардагы үйдө жашоо абдан керемет туюлду. Анткени бул үйдө Айдай жеңем өз колу менен жасаган иреттүүлүк, тазалык, тынчтык бар эле. Бирок ичимден айылда калган атам менен апамды ойлоп кечке бушайман боло бердим. Биз го кетип кутулдук. Ата энем экидөө урушса ортосунда чымын өлөт дегендей, байкем менен жеңемдин ортосунда калышыптыр. Экөө тең кой айга келбеген деңгээлге жетишиптир. Ушул окуялардын баарын эстеп отуруп, Асылбек байкем менен Айдай жеңемдин ушундай ынтымактуу жашоосуна кимиси көбүрөөк себепчи болду экен. Ал эми Айбек байкем менен Назира жеңемчи? Алардын бүтпөс жаңжалына кимиси көбүрөөк күнөөлүү болду экен деген жообу жок суроолорго туш болдум. Арадан бир жыл айланып, ата энем Айбек байкем менен Назира жеңеме айылдын аркы четине үй салып берип бөлүштү. Бул кабарга баарыбыз сүйүндүк. Аларды бөлгөндөн кийин ата энем шаардын четиндеги курортко бир сыйра дарыланып алуу үчүн келишти. Сөз арасында атам: ар түрдүү адамдар болот экенин көрдүк. Шартың болсо негизи үйлөнгөн баланы дароо бөлүп койгонуң туура экен окшойт. Апаң экөөбүз жашоодон эң жакшы сабак алдык. Үйлөнгөн жубайларды бөлбөсөң, кээ бир үй бүлөдө уул келин ата энесин жүдөтүп коет экен. Ал эми кээ бир үй бүлөдө тескерисинче ата эне уул келиндин баскан турганына ыгы жок кирише берип, жаш үй бүлөнүн тынчтыгын бузуп, жаш үй бүлөнү ата энелер жүдөтүп коет экен. Эми жакын арада Нурбек байкең үйлөнсө, биз аларды дароо бөлөлү деп сүйлөшүп атабыз. Туура, ооба. Бирок Нурбек байкем кичүүсү да, ал силер менен калат да. Жок, кичүүсү болсо дагы бөлөбүз. Анын дагы өз алдынча жашап көргөнгө акысы бар да. Өссүн, өнөксүн, кааласа чет жакка барып иштеп келсин. Алардын бактысына биз бөгөт болбойбуз. А эмне? Апаң экөөбүздү кашкыр жемек беле? Өз чайыбызды өзүбүз куюп иче беребиз. Кирип чыгып, тоокторубузга жем чачып, кородогу биртке малды ирмик кыла беребиз да. Анын үстүнөн бизге көп нерсенин деле кереги жок, кызым. Анан биз аябай карып калганыбызда гана келип, кимиси кааласа ошонусу баксын. Азыр биз эч кимге муктаж эмеспиз. Деги кызым, сага дагы кулак кагыш кылып айтаарым, азыртадан жакшы мүнөздү калыптандыра жүр. Эртеби кечпи сен дагы бирөөнүн үй бүлөсүнө барасың да. Ошондо казан аягыңды таза кармап, жолдошуңдун урук тууганын сыйлаган келин бол берекем. Жолдошуңду артка тартып, жүдөткөн эмес, тыңыткан жакшы касиеттерге болгой. Ата-бабаларыбыз бекеринен сөз ташыбай төш ташы дешкен эмес турбайбы? Анысы сыңарындай ал жакта болгон нерсени деги эле башка жакка ташый көрбө. Ал болсо өзүңдүн эле бактылуу болгонуңа жакшы, кызым. Жакшы адамдарды карап, ошолордон үлгү алып, алардын кеңештерине дагы кулак сала жүргөн жакшы, кызым. Ооба, түшүндүм деп кыска гана жооп узаттым. Чынында атам мага минтип көп деле айта берчү эмес. Кээде гана айтчу. Ошондуктан атамдын ар бир айткан сөзү жүрөгүмө жазылып калгандай эсимде сакталып калчу. Арадан убакыт өтүп Нурбек байкем үйлөнчү күн келди. Нурбек байкем өзүнөн алда канча жашы кичүү келинчек алып келди. Жаңы жеңем мага келери менен жагып калды. Жеңемдин аты Кундуз экен. Кундуз жеңемдин дайыма күлүмсүрөп турганы өзгөчө жакты.
Мен окуумдан каникулга чыгып айылга бардым. Кирип барып баягы өзүмдүн үйүмдү тааныбай калгандай болдум. Себеби жаңы келген жеңем үй жайды ушунчалык жакшынакай кылып өзгөртүп коюптур. Биздин үйгө келгенине 3-4 айдай болуп калса дагы, үйдүн турмушун жакшы жакка бир топ өзгөртүп коюптур. Жеңем өзүнүн жаштыгына карабастан абдан эмгекчил экен. Таң эрте туруп короо жайды ирээттештирип, казан аякты кырып жышыганды жакшы көрөт экен. Апамдын казандарын мен дагы, Айдай жеңем дагы, Назира жеңем дагы мынчалык агартып көргөн эмеспиз. Табити дагы жакшы окшойт. Баягы биздин үйдө кылымдар бою жылбаган буюмдардын орундарын алмаштырыптыр. Бул жолкусунда чындап ар бир буюм өз ордун тапкансып, үйүбүз көркүнө чыгып кетиптир. Бардык буюмдар бүгүн гана сатылып келгендей таптаза болуптур. Бул жеңем менен үйүбүзгө кут келди. Ата-энемдин жүздөрүнө кайрадан күлкү орноду. Барган сайын ата-энемдин бактылуу жүздөрүн көрүп, ичимден Кундуз жеңеме абдан ыраазы болор элем. Кундуз жеңем өтө сыйчыл, кичпейил мүнөзү менен баарыбызды ыраазы кылчу. Тамак ашын дасторкон үстүнө жайып алып, баарыбызды бат-баттан конокко чакырып турчу. Нурбек байкем менен Кундуз жеңем бири-бирин көз караш менен эле түшүнүп коюшаарын байкадым. Алар бир жыл айылда ата-эне менен турган соң чет мамлекетке окуганы, иштегени да кетишти. Азыр мен дагы турмушка чыкканыма бир аз жылдар болду. Ар бир жеңемден алган сабакты жашоомдо колдонуп келем. Ооба, мен азыр бактылуумун. Жолдошума жакшы жубай болууга күн сайын аракет кылып келем. Азыркы учурда Асылбек байкем менен Айдай жеңем 3 баланын ата-энеси. Алар шаарда очор-бачар, жакшы турмушта жашашат. Асылбек байкемдин таап келгенин жеңем туура бөлүштүрүп, турмуштарын абдан жакшыртышты. Ал гана эмес, ата-энеме жана мага белектерди бат-бат берип турушат. Кайрымдуу болушкандыктанбы, аларга да Кудай мол батасын берип келет. Айбек байкем менен Назира жеңемдер 4 балалуу болушту. Алар айылда орто жашап жатышат. Назира жеңем бир топтың болду. Бирок дагы деле Айдай жеңем менен Кундуз жеңемдей үйүн жаркылдата алган жок. Ал эми Нурбек байкем аябай табышкер адам болду. Ал биздин үй бүлөнү гана жыргатпастан көп адамдарга жарыгы тийип келет. Менин оюмча Нурбек байкемдин мындай адам болушуна Кундуз жеңемдин эмгеги зор. Себеби Кундуз жеңем дайыма байкемдин кийим-кечегине маани берүү менен карачу. Дайыма чөнтөгүнө жүз арчы салып жатып, бетинен өөп, жакшы кеңештерин шыбырап айтып жөнөтүп жиберчү. Өзү болсо бир топко анын артынан ээрчи басып узатаар эле. Таап келгенин мактап жактап, туура жакка колдоноор эле. Кийим-кечектин мыктысын алып кийишсе да, акчаны көбөйтө турган жакка жумшап жетишишчү. Ал акылдын баары жеңемден чыкчу эле. Көрсө, үй бүлөлүк жашоо тынымсыз үйрөнө турган сабактардан турат экен. Бактылуулук бир эмес, эки адамдын аракет кылуусунан жаралат турбайбы? Баарыңыздарга бактылуу жашоо каалайм.